Негизи ортодо көпчүлүгү эле банкрот болуп отуруп калгандар да Кыргызстандачы. Акча жок, акчаны жеп кетсе же башка нерсе болот. А визиондо эмне болду? Акча барбы жокпу? Мына курук жер экен, бияка үй элек экен. Vay ele, ya kaçan çıkardın de? Ишкерлерди чакырып айтып атам, баштаган объектиңердин баардыгын бүтүргүлө деп. Жетекчилер каякта? Ал жакта да энди. Бишкекте, Мурбуда, СИЗОдо. СИЗОдо. Демек, элден түшкөн акчаны башка жакка иштеп салган. Элдин үйү бүтпөй калган ошону менен. Ал жерин сатып ал элек. Бирок проект түзүп туруп сатып берген. Азыр ошо проекти барбы жокпу? Негизи салынганбы? Жок, салынган эмес. Азыр жокпу? Жок, даже жерин сатып ал элек биз. Кагаз түрүндө проект бар. Элдин үйлөрүн залогко коюп коюптур, мисалы. Анан Арслан мырза чыккан күндө деле залогдогу нерсени кантип бүтүрүп берет? Азыр каякта жашап атасыздар? Азыр эми ар кимдин үйүндө жашап атабыз. Мен атамдын үйүндө жашап атам. Кадамдаждагы заводдо отпойсузбу? Элдин бүт эле акчасы ошол жака кетип калыптыр да анда. Ооба. Болжол менен. Канча акча кетти? Башка болжол менен. примерно Где-то 7-8 миллионов долларов. 7-8 миллион доллар. Сыртынан могу продается деп жазып коюптур, бияка сатып алган мунукулар сатылат деп чыгарып коюптур. Муну ким алат мындай абалда? Жок үйдү салын элек. Сатып бериптир сиздерге. Жок нерсе акча берип коюпсуздар. Ne kılavuz onda? Onda ne kılavuz? Onda ne kılavuz? İlahiyiz ne kılavuz? Акчага, mo суммага беремин деген жерим жок. В общем, мен үйдү сатмаганмын. Саткан эмессиз? Жок. Бул өтүнүчтөрдө жок дегенде мэрге жеткирип коюн эртең. Мэрге жеткизбеле го, мэрге өзүбүз жетебиз. Сиз жогорку эмне эле президентке жеткизиң. Президент Орунтаев министрге жеткизиң. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул Оштогу Визион курулуш компаниясы тууралуу болмокчу. Эмне себептен элдер үйүн ала албай көчөдө калып калышты? Болжол менен 1-2 миңден ашуун батир бар бүт элек. Алар акчасын беришкен, же акчасын кайтара алыша албайт, же болбосо батирин ала албайт. Бул Визион курулуш компаниясынын түптөгөн инсан Орозбаев Замир элдин ишенимине кирип, убагында үйлөрдү бүтүрүп, жакшынай кылып тапшырып берип отурган. Бирок ошол учурда менин жумушум ушундай эле уланат деген ой мененби, ортодон жок салын элек үйлөрдү даяр проект менен элдерге сатып жиберген, анын акчасын болсо үй бүтүрүүнүн ордуна Кадам жайдагы заводко сартап салган. Ал заводу дагы деле бүт элек элдин акчасынан сырткары чет элдик банктардан жана Кыргызстандагы банктардан кредит алып, ошол Визион компаниясын жана ошондой эле элдердин үйлөрүн ошол компанияларга залог катары коюп акча алып турган. Ортодо компанияны ушул Момошов Арслан деген мырзага өткөрүп берет. Бул нерсени айтуудан мурда силерге жөнөкөйлөштүрүп айтып берип атам. Арслан мырзаны ортодо канча бир жыл иштеп, аз эле убакытта элдин жүгүн мойнуна алып, Замир мырзанын бүтүрүп берген үйлөрүн бүтүрүп берем деп иштеп баштаганда, Замир мырза кайрадан Арслан мырзанын үстүнө арыз жазып, каматып салган. Бүгүн ушул жоопкерчиликти ким алат? Ушул тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей. Саламатсыздар. Кирсек болобу? Кирип кетиңиз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен главный бухгалтер Визион Групп. Гүлнар Аскарова. Директор жана орун басарлар жок бияқта? Жок, азырынча жок. Алардын кызматын ким аткарат? Азыр исполняющий обязанности бар. Нурсултан деген жигит по доверенности иштейт. Нурсултан мырза сизби? Нурсултан. Сүйлөшсөк болгондо кирип. Биреки бизге анткени көп адамдар кайрылды эле, ошо кайрылуунун негизинде келип атабыз. Хорошо. Ачык элесиздерби? Ооба, ачык элес. Биз менен таанышалы. Биздин аты жөнүбүз Мунарбек. Чек долбоорунан. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Малдасманов Нурсултан. Мен юристтин жардамчысы болуп иштейм бул жерде. Азыр доверенность менен азыр мага возлагаться эткен жумушчу. Жетекчилер ал жакта болгондугу үчүн. Доверенность. Жетекчилер каякта? Ал жакта дегенде. Бишкекте, Мурбуда, СИЗОдо. СИЗОдо. Жетекчилер бир эле жетекчиби же көп жетекчиби? Жок, генеральный директор бирөө, анан 2 учредитель. Генеральный директор Момошов Арслан, соучредительдер Колдожу Бактияр менен Кутубайұлы Кайназар. Азыр эми курулуш иштери кандай болуп атат? Курулуш иштери азыр көпчүлүгү токтоп турат. Биз болжол менен уктук, 1,5 миңден ашуун жабырлануучулар бар экен.
Анан азыркы учурда сиз эми аткаруучу экенсиз да, убактылуу. Кандай чараларды көрүп атасыз? Азыр срочно болуп аткан иштерди кылып атабыз, азыр көп нерселерди мына жетекчилерди күтүп отурабыз да. Ошолордун буйругу менен көп нерселерди кылат элек. Себеп дегенде маалыматтар да бизде жок да, көп курулуштарданчы. Мен айткандай, мен мурун юристтин жардамчысы болчумун. Доверенность менен мага ишенимдер бар эле, ишеним каттары бар эле менде. Ошонун күчү менен эле азыр иш аракет кылып атабыз. Сиз толук маалымат, информация жок болсо кантип келдиңиз бияка? Кантип жоопкерчилик алдыңыз? Жоопкерчиликти мен ишеничтүү адам болуп эле Алып калдыңызбы? Ошолун айынан эле. Убактылуу. Убактылуу. Потому что bundan başka hiç kimde doверенность yok. Bizde de yok. Ошол себептен буга өткөргөнгө туура келди машык. Азыркы учурда срочный иштер бүтүп атат деп атпайсызбы? Эмне жумуштар бүтүп атат? Бул жака келгем жана срочный дегендер эми справкалар, мисалы расторжение договоров дегендер барбы? Договорлорду каттаганы, расторжение договорлор, ошол жумуштар эле кылып атат. Ошол срочный жумушка киреби? Эми жанагы Биякта алып саткандар бар да. Тиги срочный дегенибиз жанагы бирөөнүн клиенти бар, көп күтө албайт, акчасын алып кетиш керек. Ушундай деген. айтайын деген мына үй азыр эле бир бакимен жолугуп келдик. Кыскасы үйлөр бүтпөй атат. Биз көрүп өз көзү менен объекттерди көрдүк, карадык. Мен эми буга чейин маалыматым бар, бирок толук сизден өзүңүздөрдөн угайын. Эмне себептен азыркы учурда директорлор СИЗОдо отурат? СИЗОдо отурган жөнүндө толук маалыматты Гүлнар эжеден Мени главный редактор менен мен ушул вопросуңузга жооп берейин. Сиз жооп бере аласызбы анда? мен өзүмдө толук маалыматым жок да. Негизи ортодо көпчүлүгү эле банкрот болуп отуруп калгандар да Кыргызстандачы. Акча жок, акчаны жеп кетсе же башка нерсе болот. А визиондо эмне болду? Акча барбы жокпу? Азыркы учурда акча жок. Мисалы, мындай конкретный суроо берейин. Элден алган акча каякта үйдү бүтүрөм деген? Хальмион мурунку учредитель, мурунку руководитель Орозбаев Замир эмеге Хальмионпромго алып чыгып кеткен. Не только Хальмионпром, там Основа Текс. Хальмионпром деген түшүнүктүү. Завод, газоблок чыгарган чоң завод курулган, куруп баштаган. Ким ошол Замир мырзабы? Замир мырза. Ошол жака көбүнчө жумшаган. Андан сырткары Ознова Текс деген немеси бар болчу. Строительный компания ЖК Дубай деп. Ал жака жумшалган акчалар. Көбүнчө азыр каяктан билип атабыз, эми аудиттерге биз документ, ар бир документ сураган сайын берип атабыз. Ошол жактан чыгып атат. Банковский документы, выпискалардан, левый счеттордон биз өзүбүз билген эмеспиз, кийин уже билип калганбыз. Анда да Арслан аке өзү Момошов, Арслан деген азыркы руководителибиз кайсыл жактан билип калган билбейбиз, бирок барып тактасак ошондой экен. Алып келип аудиттерге бердик, көрсөттүк кандай алып чыгып кетип аткан акчалардычы. Азыр демек элден түшкөн акчаны башка жакка иштеп салган. Элдин үйү бүтпөй калган ошону менен. Бүткөн жок. Көбүнчө бүтпөй калган. Жана заводдо отпойсузбу? Каякта эле ал? Ал Хальмионпром Кадамжайда. Кадамжайда. Газоблок. Газоблок чыгара турган. Бүттүбү, иштеп атабы? Жок, бүткөн жок. Азыркы учурда бүткөн жок. Себеби РФКР деген эме бар. Российский Кыргызский фонд эме кылат, развитие деп акча менен каржылап эме кылып берет. Кредит катары алган. Ал кредитти дагы кайсы жылы алган? 22-чи жылы алды, ошондой болуш керек. Себеби бул жерден Vision Group буларга залогодатель болуп атат да. Сиз бар белеңиз ошондо? Мен бар болчумун, бирок ал малда мен эч кандай доступум жок болчу. Ошол малда бир тууган инеси бар болчу, Орозбаев Тайыр деген. Ошол көбүнчө финансовый жактарды көп карачу. Бизге андай доступ жок болчу. Ал малда мен жөн эле кирпичтерди санап эле, бетондорду карап эле отурчук. Кийин бизге өткөндөн кийин уже чыга баштады да, в основном аудит текшерип баштаганда чыкты. Аны эч ким билген эмеспи? Ошол өзүнүн эмесин башка сизде билген эмеспи? Эч кимде башка доступ жок. Эч кимде доступ болгон эмес. Орозбаев Замир өзү единственный участник был до 6 мая 2024 года. Он единственным участником был, Орозбаев Замир.
И при Орозбаеве Замире, это родной братишкасы, Орозбаев Таир, финансовым директором здесь работал. Поэтому остальные все сотрудники в неведомо были, что здесь финансово, что творится. Но бухгалтерия велась договор был составлен с ИП Джумадылов Эркин, деген компания бар, аутсорсинговая компания, они ведут бухгалтерский учет. Вот ошолор менен иштешип жүргөн да, мага чейин. А мен келгенден баштап анан эме Момошев Арслан Жумадылов менен контрактты эметип, приостановить этип, не приостановить, расторг контракт, договор и меня нанял на работу. 6 май 24 жылы уже официально эмеде Минюстан өткөзгөндөн кийин, соответственно, Орозбаев Таир позже ушел с работы. Он остался финансовым директором, и Момошев Арслан уже полноправный директор болгондон кийин, был финансовой деятельности, соответственно, директор болгондон кийин, он начал смотреть, өзү отчетторун текшерип, эме кылгандан кийин, анан бир-эки вопрос хищенияны көрүп туруп Момошев Арслан кана деп суроо бергенден кийин, Орозбаев Таир уже начал отступать. Ну, уже понял, да, что, наверное, это здесь ему не сработается с Момошевым Арсланом, потому что уже доступ к деньгам, уже Арслан начал его это контролировать, да? Куда уходят деньги, спрашивать каждый день, остатки спрашивать, кассе сколько на расчетном счету, деп эметкенден кийин, анан кийин Орозбаев Таир 6 июнь 24 кетти. Он числился здесь, но он не приходил на работу. Келбей койгон да вообще. Венерага дагы же өткөргөн эмес эмени бухгалтериянычы. Только по WhatsApp эмесин жөнөткөн. Момча акча бар. Акча бар деп, үй акчасын жөн эле 164 миңдей наличка берди дагы, болду. Анан каждый объект боюнча списоктор бар, список ар бир объектте канча жителдер бар. Сатылды. Канча азыр, канча адам үй алып элек, жабыркагандар канча болот? Өзүң сүрүндө койчу. Болжол менен. Так, Малина Лайф деген объект бар. Малина Лайф деген объектте ал жерин сатып алып элек. Бирок проект түзүп туруп сатып берген. Азыр ошо проекти барбы жокпу? Проекти бар? Жок, негизи салынганбы? Жок, салынган эмес. Азыр жокпу? Жок, даже жерин сатып алып элек биз. Кагаз түрүндө проект бар. Эметип туруп, анан кийин сатып баштаган да. Элдерге сатып берген. Сатып берген. Кийинки клиенттер 100% төлөгөндөр бар. Документи дагы жок, эч нерсеси жок. Эч нерсеси. Жөн эле устно эле сөз менен эле проектти жөн эле алып эле сатып берген да. Жасатып элечи. Старт продажды кылып коюп, акча түшүп аткан да. Ошо акчаларды башка жакка жумшап. Азыр эми ошол адамдар келип атабы сиздерге? Бизге канча жолу келди, канчасын азыркы директор Момошев көбүн эми аябай кыйналган эмелер бар экен. Жителдер, үй бүлөлөр бар экен, көбүн бош квартираларга жылдырган аракет кылды. Где-то 30 миллионду кайтарып берди. Жок. Арслан мырза кылып атабы муну? Ооба. Сенде жителдер ушул нападение. Замир мырзанын ишин эмнеге Арслан мырза? Жо эми Момошев Арслан тиги ответственность уже официально тиги Минюстан алгандан кийин Момошев Арслан мындай деди да, тиги мен жооптумун депчи. Алды мен жооп берем. Жителдерге дагы тур берген. Мен бүт силердин үйүңөрдү бүтүрүп берем деп убада берген. Момошев Арсланчы. И вот Момошев Арслан директор болгондон кийин кичине мына Виктория 2 жыл вообще жылбай турду. 2 жылдан да ашык болду. Акча жок, Орозбаев Замирдин мезгилинде Виктория вообще жылган жок. Анан кийин Момошев Арслан өзүнө эме алгандан кийин, Минюстан өткөзүп алгандан кийин компанияны, анан кийин секин ошо Малина Лайфты, Венера айткандай Малина Лайфты ошо кыйналгандарга кайтарып бердик акчаларын. Кайтарып берди компания. Анан кийин жылдыр берди резиденс, башка үйлөрдү уже көтөрүлүп баштаган үйлөргө бүткөн үйлөрдөн берди. Анан кийин Мо Виктория, ошо Момошев Арслан колуна алгандан кийин уже жылып баштады да. Азыр мисалы ар бир объект Замирден алып алган Момошев кайсы акча менен башталды мейли? Сатылып кеткен да? Сатылып кеткен жо сатылган, бирок жителдер акча заводко кетип калган деп атасыздар. Ал мезгилде жок. Эме биздин эмелер, жителдер, дольщиктер
мындай сразу 100% төлөбөйт да. Алар мындай бөлүп төлөгөнгө алат да. Мисалы 100% төлөгөн рассрочкага алышат да. Анан кийин 100% алгандар аз өзүчү. Анан кийин ошо акча менен Момошов Арслан түшүрүп акчаларды топтоп, анан кийин карап, эмелерин жагдайларын карап, анан кийин по мере возможности кайтарып берди. Бирок азыркы күнгө чейин жительдер келип, арызданып, анан кийин эми биз сотрудникпиз да, эми биз эме жооп берип мынтип эме кылып атабыз, аракет кылып атабыз, но все-таки сейчас руководителей никого нету. Үчөө тең отурат да азыр. Азыр стройкалар токтоп калды. 5 объект азыр турат да. Жыл бир. Конкреттүү суроо, эмне себептен отурат? Эмне себептен отурат? Чынын айтсак, биз азыр адвокаттарды жалдадык, бирок алар азыр эме 2 статья менен камадык деп эметишти адвокаттар. Бир статьясын алыптыр. Рейдерский захват менен. Это тоже эме. Бул Замир мырза айтып аткан. Рейдерлик менен алып койду деген. Ошону азыр рейдерский захватты эмелер бар да, койду. соттун чечимдери бар. Ошол жерде чечимдердин окушуп, бул жерде Замир мырза өзү жазган бир таможняде неге деген эмеси бар эле, пункты бар эле. Мырза жана таможняда эмне деген бар эле, кече айтып аттыр эле го. Жанагы эме тиги Орозбаев Замир дагы неге Момошовго өткөрүп берген себеби бир себеп болгон экен. Ошо Хальмион Промго заводко Германиядан бир жерден оборудование, крупное оборудование и немалый деньги стоит. Ошо келмек экен да. Анан кийин ошо келип, анан кийин бир проблемасы чыгып калганбы, бир нерсе болуп, анан кийин ошон үчүн 19 октябрда өткөзүп берди да эми. Бирок өткөзүп бергенден кийин эле ГКМ келип басып атпайбы? Ал директорлугун өткөрүп берген, ал 23-жылы. Учредителин 24-жылы өткөрүп берип атат да. Ошондо деле Орозбаев Замир эме тиги ошо эмени руководителдин үстүнөн ошондой арыз жазылган да. Рейдерский захват и еще ОПГ. Финансирование деп. Финансирование ОПГ деп. ОПГдан каржыланып турган деппи? Булар алган, мен ошондой. Жок, ошо компаниянын эмеси. Ал единственный участник болуп 19-жылы дейт. Ошентип заявлениясында жазып атыптыр да. 19-жылы дейт, мени дейт эме кыстап, тиги Куттубай уулу Кайназар, Момошов менен Колдошов Бактияр. Момошов менен Колдошов Бактияр дейт, мени кыстап дейт, ошо ОПГнын эмесине үйлөрдү бердирген дейт. Деп жазыптыр да. И еще менден рейдерский захват деп алды. Анан кийин азыр мына 12 февралда отурушту, 12 февралда. 12 февралда камакка алынды экөө. Момошов менен эме Колдошов Бактияр. Анан кийин азыркы күндө ошо рейдерский захваттын статьясын алып коюптур уже. Уже да, сот. Ошондо чечим. Азыр 2-3 заседание болду, 3 жолу сот болду. Ошо рейдерский захватын алып коюп, азыр только ОПГ менен кармап атышат да биздин эме. Бирок 2019-жылы Момошов Арслан даже бул жерде иштеген эмес экен. Его даже здесь не было. 2020-жылы главный инженер болуп келген экен. Приказдары бар, өзү кол койгон Орозбаев. Аны деги жөнөттүк, негедир каралбай атат экен да. Почему-то 20-жылы деген ал жок да ал деген киши. Ал Бишкекте жашачу экен ал малдачы, биякта эмес. Түшүнүктүү. Сиздер мага болжол менен айтпадыңыз го канча адам? Азыркы малда где-то 19 адам УВДда заявлениясы бар деп. 19 адамдыкы? Калыптыр. Ошо 19 адам жазыптыр в данный момент. Жителдер өздөрү келип айтты, Орозбаев Замирге отдельно жаздык, Орозбаев Тайырга отдельно жаздык деди. Бирок эч кандай каралбай атат деди. Биз качан былтыр жазышкан экен. Бирок эч кандай иш каралбай атат деди. Ошо боюнча токтоп эле турат деди. Кийин бирок Орозбаев Замир чакырып эме дептир. Тосмо арыз жазып бериңиздер. Наоборот, Момошовго арыз жазып берсеңиздер, анан 2 ай убакыт берсеңиздер, мен үйүңөрдү бүтүрүп берем деп ошондой деп айтты деп жителдер өздөрү айтып келишти. Анан таң калдык, биз да кандай жерин ала элек болсо кантип үйдү баштап бүтүрүп коет. Жанагы Малина Лайф деп аткан. Малина Лайф деген жердеби?
ошол жерди айтып атабыз да. 2 айда бүтүрөм десең да макул дейбир бит. 2 айда ушунча алдап келип анан азыр эле 2 айда кантип бүтүп калат деп булар деле айтышыптыр, биз ишенбейбиз уже депчи. Тосмо арыз жазбай койдук дешти. Мына арыз жазгандар эле 19 экен. Канча адам бар? Ал жерде Негизи жалпы мына жабырлануучулар. Ал жерде жабырлануучу өзү көп болчу. Квартира. Квартира, Сейчас азыр 5 объектпи. Виктория, Лайф парк, Резиденс, Малина Лайф, Комфорт. 5 объект. Азыр Комфорт уже это вот болуп, азыр на стадии уже получения техпаспортов. Amo 4 объекттин жительдери возмущение менен келип атат. Азыркыга чейин офискечи. Там в общей сложности где-то примерно около 2000, да, квартир где-то. 2000 квартира. 2000 квартира. Но там 100% заселения было элек еще. 100% заселения было элек. Виктория еще вообще бирде квартира заселения было элек. Мо эме орозодон кийин водко ремонтко беребиз деп уже жительдерге собрание кылып, уже Момошев Арслан уже учредительдер айтып койгон. Бирок тилекке каршы бүтүрбөй, мына стройка 12 февралдан баштап стройка турат да. Камалып кеткен үчүн жительдер дагы азыр возмущение менен келип атышат. Эмнеге камалып кетет, эмнеге биздин үйүбүз эмне болот деп ошо суроого да биз так жооп бере албай атабыз да. Азыр элдин тагдыры эмне болот макул? Биз эми кайрылайлы деп кайрылып атышат, өзүнүн жубайлары кайрылып атышат, биздин директорлорубуздун жубайларычы. Кимге кайрылып атышат? Президентке кайрылып атышат, кат жазып атышат, эмеге кайрылып атабыз тиги органдарга, правоохранительный органдарга, ген прокуратурага, эмелерге жазып атабыз, даярдап атышат эмелердичи. Ушуларды карап бергиле, биздин эмелерибизди, күйөөлөрүбүздү ушундай ни за что, ни про что жок да, эме доказательства жок. Жөн эле кармап отурушат деп азыр уже кече күнү президентке эмесине личный сайтына уже обращение жазды деги Момошев Арсландын жубайы. Тиги Кадамдаждагы заводду атпайсызбы? Элдин бүт эле акчасы ошол жака кетип калыптыр да анда. Ооба. Болжол менен. Канча акча кетти? Башка болжол менен кече эсептегендей болдук, примерно. Где-то 7-8 миллионов долларов. 7-8 миллион доллар. Ошол акчаны үйгө салганда бүтүп кетмек экен. Да, качан эле бүтмөк ооба. Демек кеп ошол жакта турбайбы? Муну эл түшүнүп атабы? Түшүнгөндөр бар. Внутренне эмени стараемся объяснить. Эми элди өзүңүз билесиз го, Мунарбек, азыр элге дагы түшүндүрүш аябай кыйын да. Кто-то по-своему понимает, мындай кому-то в свою эме өзүнүн кызыкчылыгы үчүн түшүнөттүр, но действует в другом направлении дегенде все равно бизден требовать этип атат да. Это же в лице же Vision Group же получается, юридическое лицо болуп атпайбы? Ошон үчүн бүт нагрузка Момошев Арсланга келип түшкөн да. Аны келип бияка Момошев Арслан мырза ушул эми абалын билди да. Vision өздөрү билсе керек, завод салып, акчаны бүт ошого кетип калды. Анан эмнеге директорду мына өз мойнуна алып мындай жоопкерчилик алып атат дейм да. Момошев Арслан менен как раз алып уже иш баштаганда биз сураганбыз, өзү айтып калды, өзү мындай кечке ГУВДга каттап атып, ушундай чарчаганды өзү айтып калды. Бул ишти мен албайм дегем деди. Өзү алып коюңузчу, тиги Бишкекте активдер бар деп айткан экен. Актив дегенде муну кандай түшүнөсүз? Активдер эми ал жакта Бишкекте пентхаус бар деп айткан экен. Замир мырзабы? Vision Group'нун эсебинде депчи. Квартира бар, коммерческий помещениялар бар деп, ошонун эсебинен бүтүрүп аласыз үйлөрдү деп сатып туруп бүтүрүп аласыз дегенде, бул анан ошол сөзүнө ишенип макул болуунан алган экен. Алгандан кийин бул бир 2-3 айдан кийин барса, ал уже сатып уже жок экен ужечи. Иштетип нерселер жок экен. Өзү сатып жок экен деп келди өзү. Бияка Vision Group'ка эчтекени бербей кеткен экен да. Аны Момошев Арслан потом уже мындай ишке киришип, уже элдер келип баштап, Момошев Арсланды прям урганга чейин барышты. Уруп, жительдерчи. Эми аларды деле түшүнүп атабыз да биз.
жительдердичи үйлөрүнө эметип атат, күйүп атат, биз берген акча гана, үйдү эмнеге бүтүрүп бербейсиң, сен бүтүрүшүң керек элең деп ушундай ызы чуулар аябай көп болду. Мисалы мен келгенден баштап андай эмелерди толтура көрдүм да мен. Могу жерге чейин келип, могу Венерага да бакыргандар эмелер бар да, эпизоддорчу. Бул объекттерди залогко коюп койгон экен. Ооба, 5 кредити бар экен. Замир мырзанын. Буну биз эмеден Элдин үйлөрүн залогко коюп коюптур, мисалы. Анан Арслан мырза чыккан күндө деле залогдогу нерсени кантип бүтүрүп берет? Аны кайра тартып алып койсочу. Акчасын төлөй албай калып. Бул үйлөр Визион групптун атында эле да. А Замир мырза, пользуясь своим служебным положением, залогко коюп койду. Да, залогко коюп койду. Чыктыбы залогдон? Жок, чыга элек. Чыга элек. Үй бүтө элек болсо, анан залогдон кантип чыгарасыздар? Же үйдү бүтүрөсүздөр, биз залогдон чыгарасыздар деген маселе да. Жок, мындай эсине карап көрсө, бул Арслан мырзада болот атпайбы? Да, жоопкерчилик Арслан мырзада, бирок себеп тиги банковский эмени договордо жазылып турат Орозбаев Замир депчи. Орозбаев Замир малында коюлган да ал завод эмелерчи, залогдор. Замир койгон өзүчү компаниянын эмесинен атынан койгон залог. Анан кийин Визион групп, ошо Хальмион Пром мисалы, бул осо жаңы осо болчу да. Заводчу, заводчу. Жаңы осо болгон үчүн бул никакой банк им кредит не выдаст. Нормуса? Да, аны түшүндүм. Ошол чтобы обеспечить вот это залоговое чтобы получить этот кредит, Орозбаев Замир, пользуясь своим положением, он и там директор, и здесь директор. Единственный участник болуп атпайбы? Он берет, составляет трехсторонний договор. Визион Групп является этим залогодателем и является поручителем. Анан кийин Визион Групп азыркы моментте сиздин сурооңузга жооп. Визион Групп ошо ар бир кредитине погашение кылып жүргөн. Себеби Арслан мырзабы же Замир мырзабы? Жок, Замир мырза бир тууган эниси биякта отурган да. Визион Групптун ошол эле жительдердин акчасынан погашение кылып атпайбы ошо кредиттерди. Биз азыр кредит алынган? РФКРден алынган, РСК банктан алынган, бай түшүмдөн алынган. Замир мырзаныкы? Да. Бул ошол заводко эле? Да. Завод бүтүрөм деп бүткөн. Канча сумма алынган экен жалпы? РФКРден где-то $9 миллион. 9 миллион. Бир эле РФКРден? Бир эле РФКРден. Анан кийин башка эмелерден. Бул жерден 70 миллион. Ошский РСКдан 70 миллион. Анан эмеден 128 миллион, Кадамжайский РСКдан тоже. Ошончо акча менен завод бүтпөптүрбү? Жок, бүткөн жок. Эми дагы башка дагы Азия боюнча же газоблок чыгарган завод. Анан кийин биз бул жерде Викторияда бир эмебиз бар, дольщигибиз бар. Таймамат эке деген. Ошо Таймамат экеге мен уже келгенден кийин Таймамат эке айтты да, мага убада берген. 2 ай берсеңер, мен $2,5 миллион счетума салам, ошон менен үйлөрүңөрдү бүтүрүп берем деп убада берген экен. Анан кийин Таймамат эке айтат, хорошо, макулбуз, сен 2 айдын ичинде бизге көрсөт, ошо акчаны көрсөт. Эметсе мен бизге без разницы ким үйдү бүтүрүп берет. Давай, ошондой кылайлы деп. Орозбаев Замир келбейт, $2,5 миллион көрсөтпөйт. Анан кийин Таймамат эке дагы органдарга кайрылып баштайт. Кызык болуп атат да, Мунар мырза. Былтыр ошо параллельно жительдер дагы ошо Орозбаев Замир, Орозбаев Замирге эмес, Визион Группка эме кылышат да, жительдерчи, бирок они четко и ясно пишут, что Орозбаев Замирдин мезгилинде биз ушул үйлөрдү алганбыз, акчаларыбызды салганбыз деп деген эмеде МВДде Маниязов деген Эржан деген мен малымда дагы келген обыска бияка эмегечи ишканага. Ошо следователь, ошол эле следователь ошо заявлениялардын үстүнөн иштеп, эмнегедир мына Венераны чакырды, мен да чакырды, бүт сотрудниктерди чакырган. Бирок ошолордун жительдерине именно Орозбаев Замирге жазган заявлениялар эмнегедир ушул убакка чейин каралбай атат да. Мындай в сторонке лежит, а Орозбаев Замир, то, что он пишет,
что вот Момошев Арслан мындай кылган, Куттубай уулу Куяназар мындай кылган деген эмелер, маселелер эмнегедир биздин учредителер былтыртан бери эмеден МВДден чыкпай атышат да. Неге каралбай атат деп сураган жоксуздарбы? Айттык, сурадык, анан кийин мен бир жолу дагы Таймамат акеден сурагам. Таймамат аке неге алар жазса, эмне каралбай атат десе, Таймамат аке айтты. Мен дагы бардым деди МВДге. Неге силер карабайсыңар? Эмне эме же эмеңер кызыкчылыгыңар барбы деп эметсе, тиги жок, биз карайбыз деп коюп эле мындай завтраками кормет да, эми орусча айтмакчы. Завтраками кормет да. Мен ат жөнүм Мунарбек. Сиздин ат жөнүңүз, кызматыңыз? Жетектөөчү адис, аудитордук компания. Документтер жок болсо аудиттен өткөрүш мүмкүн эмеспи? Документтер, первичный документтер болуш керек обязательно. Болуш керек, сөзсүз түрдө барбы? Бар. Бары бар. Жогу жок. Жок. Жок болсо кантип өткөрөсүздөр? Жогун жок деп эсептейбиз биз. Жогун жок эле. Ооба. Бар нерсени бар деп жазып беребиз. Канча убакытта бүтүп каласыздар? Болжол менен. Ушул жума ичи бүтүп калат. Ушул жума ичи. Түшүнүктүү. Рахмат. Азыр Малина Лайф деген объектисине да келдик. Мына көрдүңүздөр, визионун сатуу продажасы деп офисин ачып коюптур. Бул үй токтоп турат дагы деле. Азыр бияка ушул жактан үй сатып алгандар элдер келишти. Assalamu алейкум. Жакшысызбы? Таанышып, угуп чыктык. Бизге айткан нерселер сиздерге да айтса керек. Анан бул кайсы жылы алгансыздар бул үйдү? 2021. 2021. Акчасын толук бергенсизби же? Толук төлөгөм. Канча? Ашыгы менен төлөгөм. $450 алганбыз квадрат метр. Квадрат метр, да? Квадрат. Сиздерге кандай жооп болуп атат? Качан бүтөт эле деле келишим боюнча? Мен 2021-де 24 бүтөт деп кызым акчаны төлөй бериң дегенде ашыкча төлөп коюп келсем, үйүм да билбейм да. Көшө ушул үй экен, анан визиондон үй алган элек. Облбаныстын жанында. Анан келсем, эч ким жок, издеп барсам, Замир кеткен экен ошол кезде. Баягы ишти тапшырып, Арслан келген экен ордуга. Анан мен ушул 160 ашыкча төлөп коюпмун го десем, биз билбейбиз деп, анан урушуп талашып, ошол кезде Ыдырысты чакырганмын, Ыдырыс келген, аныктаган. Ошол кезде көрсө Замир бүт акчаларды алып чыгып, апарып, баягы атасыга үй салып, мечит салып, анан ары өзүнүн баягы заводдорун салып алган экен да. Анан биз канча кыйналдык, мисалы балдарыбыз азыр Россияда жүрөт, азыр күнгөчө келе албай. Бул үй бүтпөй атат, уже мына азыр 26 болуп атат. Андан бери 5 жыл. 5 жыл. Биз мен келгенде мына 4-этажга чейин башы чыгып калды эле. Анан биз Арсланга бара берип, тополон кыла берип, Ыдырысты чакырабыз, аяка кар жазабыз, бияка жазабыз. Ошентип атып, анан быйыл уже Арслан анан баягы Виктория Лайфты бүтүп туруп эле силерди баштайм деди эле, убадасыга туруп баштап мынага газоблок урду, мына Д-блокко. Үстүнү жаап, эми бир аптада айнек коем деп атканда, Арсланды камап коюптур деп уктук. Мына бизге дагы газоблок уруп атат эле, токтоп калды иштер. Мына жерде Ж менен Е-блоктун жери бар, мен азыр башым жетпей атат. Мына Өзбектин үйү сатылбаптыр да. Ошо Ж-блок менен Е-блоктогуларга бул жерди курук эле сатып жиберген Замир. Азыр муну алгандар полный Россияда жүрөт. 2 дом түшүш керек эле. Акча ала берген да. Могу жер Замир экеники эмес? Замирдики эмес, просто элдердин акчасы, элдерден сатып ала элек эле. Бул Ж-блокту бизде группада бар. Канча адамдарга сатып жиберген. Алар Москвада азыр. Өздөрү Москвада? Өздөрү Москвада. Не кылышын билбей баштарын кармап жүрөт. Бир экөөчө барып ГОУДга кече арыз жазган. Ал жана Замир байке келип салып беребиз деп убадасын берип тургу. Салып беребиз деп эле курук жок жерге эле акча алган алардан. Даже жерди алынган. Жерди алынган эмес. Хозяин өздөрү жашап атат. Төлөнүп бүткөн да полныйчы. Элдин баары төлөп бүткөн да. Россияда жүргөндөр бар жок төлөп бүткөн. Төлөп бүтүп азыр үйлөр жок, келе албайт. жашай турган жери жок. Каяка барабыз деп баштары катып отурат. А биз бул турабыз. Сиздер да башкаларды алгансыздар да, мисалы сиздер, сиз апа, бул каяктан таптыңыз бул компанияны? Компанияны эми ошо баягындай кылып келет келсин, кыдырсаң анан компания бу жерде барып кыдырып табат келсин да. Анан таап барганбыз, балам алган бул үйдөнчү. Алып анан кийин ол 2 жыл ушул жерде иштеп, бирок төлөй албай Москвага кетип, ошол жактан төлөп атты, акчасын төлөп бүттүк. Анан балдары эми квартирада жашап атат. Квартиранын акчасын төлөш керек. Мунукун төлөп бүткөн. Анан ошондон бери же күлүчү жок, же бүтпөйт. Мен анан бул группаны билбейт экенмин. Кече жакында барып билсем, анан мурунку немесин деле билбейт экенмин. Эми директордунчу, азыркы директорун ошо билдим да эми, баягы Аслан экен. Аслан эми мен билгенден баштап, мынаны баштаса раса сүйүндүм да, сүйүнүп бүтүп калат экен десем,
токтоп калды да Асланды камап коюптур дегенден таң калып эле ошондон бери кыжалат. Эми бул сенин немең неме Садыр Жапаровка тийсе жетет да эми өнүбүз а. Буюрса. Өнүбүз жетсе ошо Садыр Жапаровка эми биз кайрыла ушунча эл. Садагулан ушу Садыр Жапаров биздин элибиздин энелердин аталардын немесинин сөзүн угуп ушу үйдү бүтүрүп бергенге ошо Асланды бүтүрүп берем деп аткан адам чыгарыш керек да, чыгарып үйүбүздү кичине ишибизди токтотпой башташ керек кайра ишти. Мына иш токтоп калды эми, токтоп калгандан бери ордо ичи келип кетип кимге өнүбүз жетпейт. Мына эми сен келипсиң, балам жетти Садагулай. Өбүрүң берсин. Айтканыңыз келсин апа. Ишибиз бүтсө биз да кубанабыз. Балдарыбыз уякта кубанат. Эми балдарга деле ана бүтөт мына өткөндө суракка жүргөндө тынбай тартып жүрөсөк олар да уякта кубанды. Токтоп калгандан кийин биз деле пыш болуп жатып калдык үйдөн кийин. Олар Садыр Жапаровка Садагулай ошо балам энелердин атын ук, ушунча эне келип атабыз. Ушу бир жакка чечип биздин үйүбүздү бүтүрүп бере турган адамды ошо бошотуп, ушу үйдү бүтүрүп Айтканыңыз келсин. Күлүштөрүн берсин бизге. Буйрусуна сен дагы жеткиз балам. Келишим боюнча кайсы жылы бүтөт деп айтылган? 24. Карантин болуп калды, орто жолдо 2 жылга карантинге чозу берди, биз унчукпадык. Өзүм мына 2 үйдү курганда, ушул 2 үйдү курганда реклама кылганда биз ушу 2 үйдү көрүп алганбыз да. Бул визиондуку могу үй дагы? Бул дагы визиондук. Бул бүткөн экен да, Ушул курулганда биз ишеничтүү компания деген. Башында жаш компания болгон. Бизге өзү 2018 алгандар болгон да, негизичи. Анан 2021 бүтүрөбүз деди, нарагы карантин болуп кетти. Анан 2 жыл, 3 жыл сабыр кылдык. Ошончун алганбыз эми баары. Ошто полностью толук эле төгөргөнбүз менеке депчи. Эми мынан ишеничтүү компания болгон да. Асыл жыл сүрүп кетти да, менеке 6 жыл болуп кетти да, көрдүңүзбү? Түшүнүктүү. Узак жүрбөсө керек эле эми. Өзүңүздөр да кызыкпапсыздар да башында эмне болуп атат? Бүтөбү деп. Үйлөрдү салып атканда ойлогонбуз да, ушинтип салып берет бизге дагы депчи. Анан орто жолдо карантин болуп калды, ошо менен баарыбыз токтоп калдык. Чогулуп бардыңыздар визионго? Бардык. Эмне жооп болду? Не дешти? Эми арсландар аракет кылабыз, бүтүрүп беребиз деп атат. Мойнун алышты беле? Орто жолдо эки чоңдор талашып, орто жолдо элге бизге кыйын болуп атат да азыр. Азыр каякта жашап атасыздар? Азыр эми ар кимдин үйүндө жашап атабыз. Мен атамдын үйүндө жашап атам. Үйүм жок. Биз кол айылда эми. Айылдан келдик да. Эми бул кандай? Жанагы урматтуу көрүүчүлөр, жанагы жок жерди сатып жүргөн эжекеден сиз алган экенсиз да? Ошол мен укам алган, өзүм укам алдыргам. Акчасын сразу эле төккөн. Бир 300 миңдей, 200 миңдей эле калган акчасы. Калган акчасын төгүп бүткөн. Азыр биз билбеппиз да, биз муну эле бүтүп аткан үй окшойт деп мен кирип чыккан сайын тынбай ушуну карасам, бул эмес экен, мына жерге шагып түшө турган үй чыгарып кетти да. Ой, билбеппиз биз мондайчы. Биз барсак эле, ай бүтөт, мына усталар түшүп атат десе, жүрөбүз көрсө мына жерге жаңы түшө турган. Өзүм дагы бир квартира алганбыз, 2 квартира. Анын катлабасы жарым казылган бойдон турат. 24 кулиш бермек. Мына ушул жерде бул жакта бирөөлөр жашайт экен. Үйү түшө элек. Бирок ушул жерге үйү түшөт деп туруп, мындай сөз менен эле элдерден толук акчасын алып иштетип жүргөн да. Мындай күлкүнчтүү нерсе. Сатып жүргөн. Мына үй ошол бойдон турат экен. Бул жак тосук экен, а? Ошондо могул үй менен наркы үйдү алдым деп айтканбы? Ушул тарапта айткан экен да. Ушул тарапты сатып жүргөн мындайча айтканда. Бирок бул жакта адамдар жашайт экен азырынча. Бирок ушул жакта куруп сатып жүргөн. Могул да визиондукубу? Визиондук. Мына болгону бирле подъезд. Ушунча жылдан бери турганын карагыла. Мынаны кара барса 30% бүткөн эмес да азыр. 30% бүткөн эмес. Мына ушинтип турса качан? Мурда бул визиондун аркы турган бүткөн үй визиондук экен. Сону бүтүптүр. Элдер жашап атат. Өтө жашап. Болгону ушул нерсеге элдер алданып калыптыр да кыскасы. Ошого ишелип мынага ала коюп мына отурабыз да. Ошого алганда балам. Ошон үчүн биз ошого ишенип аябай жакшы үй экен деп ушул жерден алдык эле дагы. Түшүнүктүү. Азыр дагы ошо мына алды 8 жыл болду төлөгөн акча. 8 жылдан бери бул 1 подъезд үй. Кээде карап коесуң бир 3 адам иштеп аткан болот. 3 адам ушунда 14 этаж чоң объектте 3 адам иштейт. Азыр мен могул үйлөргө кирип көрөйүнчү, чындап балким сатып жүргөн. Аны сурап Балким акчасын алышкандыр. Сурап көрөлүчү. Ата, ассалам алейкум. Мен улум Абдиева Канзада деген кызым şu vizyon компаниядан, анан Базарбай кызы Елиза деген vizyon компаниядан 2 кызым үй алды. Мына үйүңүз жок экен азыр. Бирөөсү 1 миллион 400 канча мың төккөн. Бирөөсү 2 миллион, бирөөсү 2 миллион 400 мың төккөн. Бирөөсү дагы 2 миллион 400 канча мың төккөн. Онун баласы күйөөсүнөн ажыраган.
Эми Москвада иштеп келе албай атат, үй жок. Анан мынашы болсо керек, мынашы эле. Мына курук жер экен, бияка үй челек экен. Вай эле, качан түшөт мындай? Бул жок үйдү сатып бериптирсиз. Бул керек болсо. Болбосо акчасын кайтарып берсин дей. Акчаңызды заводко иштетиптир, завод салам деп. Замир иштетип койгон. Мен мынау деп эле жүрбөйм мен. Жок, буякта башка адамдардык экен. Мен атасы болом. Сиз баягы Ыдырыс Сакытыда келгенсиз. Ооба, ошо келдим а. Мына жок жерге казыр. Онда кой ушеге үй салайлы. иштеген эмеспи? Кореяда иштеген эмеспи? Ал башка. 2 миллион 400 миң берсин да мына жерге 2 комнат үй салайлы. Не кылабыз, не кылабыз? Не кыласың? Ошол үчүн азыр президентке кайрымың ооба прямой барат. Мен президентке бара албайм. Жок, мына телевидениядан. Ошо президентке, урматтуу президентибиз Садыр Нургузовичке чоң саламыбызды Ош элинен салам айтып кой. Шуну эме кылып кой. Эртеге президент чыгам да. Мен сизге мындай түшүндүрүп айтып коеюнчу. Кызыңыздын аты Ханзадабы? Ханзада, Абдиева Ханзада. Замир эке. Кане бул жер ушундай жер. Мен мынау деп сүйүнүп келип атпаймынбы? Мына ол бирде келсем, бир бала келсем, 4 этаж болуп калды. Мына ова деди да. жалган айтып. Азыр 1, 2, 3 мен Жок ала мына жерге келе. он өзү 13-этаж болгондо аны. Негизиби? Мына караң. Аба, могул жерде бирлөр жашайт экен. Onu alsın ne? Zamir aба буларды биз сатып алдык деп. Жок үйдү салын элек. Сатып бериптир сиздерге. Жок нерсе акча берип коюшуптар кыскасы. Эмне кылабыз онда? Онда эмне кылабыз? Онда эмне кылабыз? Ыйлайбызбы, эмне кылабыз? Бүтүрүп бер дейбиз да. Жок, бүтүрө албайт болду булар. Бүтүрө албайт. Ошону азыр мына. Жок, акчаны каяктан бүтүрөт булар, а? Турбу? А? Булар 7 каналдын ичи алып жетпейт да, буларда акча жок да, булар толк ягында кабатын. Биз 7 канал эмеспиз. Ананчы. Биз башка. Ушакчыласыңарбы? Жок. Ананчы. Башка. Эми урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден биз суранабыз. Şu kızlarım berdigi uy alıp, Rossiyada şu iştep, kıynalıp, iştep kelgen eken. Mına 2 milyon, menin kızım 2 milyon 400 ming төлөп koy, mına kuruk yer turat. Onu emi kanday men kızım emi yaşayt emi. Munalar kanday yaşayt. Bular emi kayakka barat. Aldı 4'ten 5'ten balası kalı eken. Kayakka barat. Şunu siz şu Vizyon kampaniyasının şu çekip koyunuz. Gözөmөлдөп берсин. Gözömölдөp beriniz. Odan başka aile yok bizge. Şu men tolkala şu kızımın, atasımın emek katarı aytıp koydum. Bala çakalar bolsa tişinin girin sorup iştep жүрөт. İştep жүрөt. Şu kızlar başka böten elde anda kıynal iştedi şular. Andan hem şu aldagan bolağı. Kimdi? Арслан Момошев деген. Арслан. Эмнеге камалып Бир Сол бизге неизвестно болуп атат да. Мында түшүндүрүп коеюн, мен өзүм түшүнүгүм боюнча. Замир эке прокуратурага арыз жазат. Замир эке өткөрүп берген турбу Арслан байкегечи? Канча бир жылдан кийин Замир эке бул мени рейдерлик жол менен тартып алды. Анан ОПГ буларды каржылап турган деп арыз жазып коюптур. Түшүндүңүздөр, э? Анан рейдерлик жол менен дегенде акталыптыр. Арслан акачы, бирок ОПГга далил жок болгон үчүн дагы эле сот иштеринде жылып атыптыр да. Түшүндүңүздөр, э? Замир экен ошол могу үйдү бүтүргөнгө Замир эке пут тосуп, кыскасы ишти алдыга жылдырбай атат. Азыр Замир Оразбаев директор болгон чакта дагы бул жерде да вообще мындай иш болгон эмес да, бир да. Ошол кеткенден кийин Арслан Момошев болгондон кийин ушул жерге котлован казып, могу С блок курула баштаганчы. Ага чейин вообще бир да эмес иштеген эмес. Сиз качан алдыңыз үйдү? Калып кеткен. Кайсы жыл Мен алдыңыз? 2022 алгам. 2022 жылы. Иштеп келип алдыңыз, каяктан алдыңыз? Москвада иштеп жүрүп алганмын. Москвада. 2023 келип сураганда быйыл болбой калды. 2024 деп дагы жылдырышты. 2024-төн кийин 2025-ке дагы жылдырышты. 2025 келсем, акча каражатыбыз жок, ушунчук туруп калды деп ошо түшүндүрүштү да. Анан бул Замир Оразбаев иштеп турган маалда эч кандай жумуш деле болгон эмес да. Акчаларыбыз туура ошол завод курган жака вложение болуп аткан. Аны айттыбы?
Заводқа кетип калыптыр деп өздөрү айтышты. Аны биз кийин билдик. Кийин Өздөрү билдиңиздер. эч нерсе айткан эмес бизге. Керек болсо алын өздөрү да билген эмес. Замир Бакедан башкачы кыскасы. Ошо визион ушул үйлөрдүн ордун жок эле үйдү сатып берген жерде элдер жашайт экен. Эми ошо өздөрүнөн сурайлычы. Сиздерден жериңиздер сатып алдыбы беле, бир жолу келдиби беле депчи сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз апа, жакшысызбы? Веселиңиз жакшыбы? Рахмат. Мен аты-жөнүм Мунарбек. Бир нерсени сурайын дедик эле. Майлы. Могу визион курулуш компаниясы бар экен го жаныңыздарда. Ошону сурайлы дедик эле. Жериңиздерди сатып алган экен. Анан бирөөлөргө сатып бериптир квартираларды, жок квартираларды. Анан сурайлы деп атасыз. Замир аке, сиздерге чындап эле жериңиздерди сатып алдыбы эле деп. Бир жолу келдиби? Meni yonimga Zamir degan bola kelmagan. Men hech kim bilan senasini suylashib yoki mana unga mo aqchaga, mo summaga beraman degan yerim yo'q. В общем, men uyni sotmaganman. Саткан эмессиз? Жок. Бул жакта мурда кайсы бир жылы бул жака үй салынат деп проектиси менен адамдарга үй сатып бериптир. Кабарыңыз барбы? Xabarim bor, lekin men bilan bu istoriya bo'lmagan. Болгон эмес. Рахмат эжеке. Рахмат. Көрдүңүздөр, бул жака Замир аке эч кандай келген эмес. Айтып атат, кабарым бар дейт, үй сатылып кеткени. Бирок мен акчасында сүйлөшкөн эмеспиз, үйдү сатпайм деп атат. Анан бул ушундай жерди кантип сатып жүргөн? Кызык болуп атат да. Азыр биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына келдик, астында турабыз. Ошо үй алгандардын арасынан бир эжекебизге бир тергөөчү чалып, Замир мырзанын үстүнөн арыз жазбаңыздар деп суранаттыр. Ошону тактайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жаргал мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Менин аты-жөнүм Мунарбек Иманов. Пресс-экежден чыгаттым, журналистмин. Жадыр эжекенин арызы боюнча сурайын дедим эле. Кандай дейсиз? Жадыр эжекенин арызы боюнча, визион боюнча. Эмнени сурайын дедиңиз, түшүнбөдүм. Арыз түштү беле? Визион компания боюнча. Сизде тергөө атат деп, сиздин номериңиз бар. Ошол боюнча сурайын дегем. Мен эжеке, Жадыр эжекеби? Ооба. Эмне фамилиясы? Келсе мен өзүнө берем да, азыр мен сырткагы кимге бере албайм да. Өзү арыз жазган адамга берем маалыматын. Жана сүйлөшкөнмүн негизи. Жана Замир мырзага строй компания өткөрүп берилсе, анан үйүңүздөр бүтөт деп ошентип айтты бизге тергөөчүлөр деп. Биякта элдер өзүнчө ушундай болуптур да. Жок, ал азыркы убактагы жетекчилери Бишкекте камакта экен. Белгиси жүрөт, ал качан документ эгер өтсө, анан ал жумушун баштайм курулушту деп мен ошондой эле айтканмын. Эми мисалы Арслан байке чыкса деле өзү деле бүтүрөт да негизи, Кимиси Мен кимиси бүтүрсө деле бул действующий ким болсо бүтүрөт да. Бул жакта адамдар тура эмес, түшүнө алган окшойт анда. Замир чыкса, Замир мырзага өткөрүп берсе, анан үйүңөр бүтөт экен деп бизге тергөөчүлөр ошондой деп атат деп бизге маалымат берип атпайбы? Мен бузук телефонго өйрөткөн да. Азыркы убакта действующий камакта. Азыркы эмеси качан документальный өтсө, анан ал курулуш баштайт экен, ошондой эле айтканбыз. Эми алар өздөрү билет го, кимиси урат, кимиси эме болот го. Түшүндүрүп коебуз ошентип. Ошентип айтып коеюн анда. Могу Замир мырзанын үстүнөн түшкөн арыздар барбы сизде? Негизи жазып атышат адамдар? Визион боюнча да, визион боюнча. Визион боюнча, Ал келишимде ар ким ар түрдүү да. Бизге чара көрүлбөй атат, ич кыймылдабай атат деп бул жактагылар арызданып атпайбы? Арыз жазып атат. Канча убакыт болду? Эми алар группада ар ким ар нерсе деп сүйлөп коюп экен да. Түшүнбөй элечи. Атак жумуш жүрүп атат. Тергөө жүрүп атат. Ооба, бизге түшкөн эмне катталып жумуш жүрөт да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Эми бул жак тергөөчүнүн өзүнө чалдык, ушундай маалымат берди. Бузук телефон дейт. Эл ушинтип айтып берип атат эмне кандай мамиле кылганын. Эми бул жагында өзүңүздөр баа бересиздер. Урматтуу мекендештер, Vision компаниясы менен абалды көрдүңүздөр. Эми ошону менен катар бул жерде эми үй салып берем деп жок жерди көрсөткөн алдаган аз келгенсип, андан сырткары дагы маселелерди угуп калдык. Бул жака атайын келдик. ХБКдагы ушул бүткөн үй экен. Сиздер менен таанышалы,
Бул жерде жашоочулар аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Рустам, Маматаев Рустам, ушул домдун, Визион комфорт домдун домкому. Домкому. Сиздер жашоочулар? Жашоочу. Бул заместителим, жактагы неме, өзүбүздүн ТСЖбыз бар, бардык немелери түзүлгөн. Түшүнүктүү. Баягы үй бүт электер чыркырап атканын барып көрүп уктук. Эми сиздер караса үйүңүздөр бүтүптүр. Эмне маселе болот? Бизге уже документ берилейин дегенде, эми аларды камап коюптур деп уктук. Эми алар чыкча биз эмне без документ жүрө беребизби? Бизге дагы керек. Канча болду киргенсиздерге? Киргизебиз. Биздин келгенибизге 1 жыл болду. 1 жыл. 1 жыл мурда сураган жоксуздарбы документти? 1 жыл мурун уже сураганбыз, бирок уже жасап келиши ушул болду да, уже бизге госрегистрдан келип, өлчөп кеткен. Өлчөп кетип, уже документ алайлы дегенде аларды камап коюптур. Эми алар жок, биз ала албайбыз да. Канча түтүн бар бuyakта? 117 түтүн бар. Жок дегенде 500-600 миңге чейин адам бар. Азыр Визион комфорт компания биз олорго свет маселесин биз жилой төлөйт элек, алар коммерческий немеге төлөйт элек, РЭСке коммерческий багытта төлөйт элек. Ошонун разницасын азыр мына 3 бала мисалы өздөрү башка булактардан таап төлөп туруп атышкан. Азыркы немеде мына убактылуу төлөп турган экен да, ушул свет өзүнчө киргизгенче. Буларга минус болуп атат, биз деле ар ай сайын барат элек, минус болуп атабызбы, биз силерге жүк эле болуп атабыз го, бизди эртерээк неметпейсиңер, документ берип чекелетип койбойсуңарбы десек, ака бияк кичине бүтпөй атат, бияк кичине бүтпөй атат. Бирок буга чейин водоканалга өттүк, ТЭЦке өттүк, тазалыкка өттүк, только РЭС гана калган. Азыркы айда уже булар эми офис менен сүйлөшсөк, мына айда биз жөн эле төлөсөк, берки разницасын каржылай турган немеси жок болуп атат. Акчасы жок болуп атат. Канча акча экен биз азыр үзүлүштүн алдында турабыз да. 2 күндөн кийин уже неме келди, извещение келди, 2 күндөн кийин өчүрөбүз. Эмне кыласыздар эми свет өчүп калса? Свет өчсө болду, 19-кылымга шарт эле секиребиз, өнерге казан асабыз и тамак жасайбыз. Же мэриянын алдына, же эмненин алдына. Мэриянын алдына барып жатабыз эле десеңиз. Башка вариантыбыз жок. Свет жок, бала чагасы свет жок болсо бизде светсиз лифт иштебейт, суус насос менен чыгат, насос иштебейт. Үйүбүздө пока газ кире элек, 70%-тен ашса анан газ пайтаптын өткөрүп аттык да. Газ боло элек, ошо жашообуз түп эле токтойт. 14 этажга пешком бир чыгасың, кайра бир түшөсүң, экинчи келбей турган. Мына площадкада жашайбыз баарыбыз. А бул 3 бала кандай болсо дагы Азаздан 3 бала кимдер? 3 бала Кайназар, Арслан, Бактияр. Ушул үчөө, мисалы биз офиске барганда биз деле булар менен өшүп аткан жерибиз жок. Ар барганыбызда талашып, урушуп, анан булар бир макулдукка келип, Азаздан болсо да ишти жылдырып атканбыз алдыга. Бул өтүнүчтөрдө жок дегенде мэрге жеткирип коюн эртең. Мэрге жеткизбей эле коюн, мэрге өзүбүз жетебиз. Сиз жогорку эмнеле президентке жеткизиң. Президент Орунтаев министрге жеткизиң. Если ошондой камай турган болсо, пожалуйста, келип элдин эмесин чечип берсин да, чынбы? Эми ошондой үчөө аларга кызык экен. Чечип берсин, анда биз эмне кылабыз? Же башынан разрешение бербей коюш керек эле бул жака. Жашатпай коюш керек эле. Ушу визиондун дагы бир имаратын көрдүңүздөр. Азыркы эле айтылып аткан имарат ушул. Эми кийинки директорлору бүт камалып кеткен. Азыркы учурда жумуш токтоп турат. Анан сыртынан могу продается деп жазып коюптур. Бияка сатып алган мунукулар сатылат деп чарып коюптур. Эми муну ким алат мындай абалда? Байкуштар бул жактан алган адамдар дагы карапайым эл бүтпөрүн билип туруп, ушу сатыкка коюп коюшуптур да. Сатуу ушундай. Дабжа саламатсызбы, Шанал мырза? 1 жыл мурда сиз ушул жогорку кеңеште Визион курулуш компаниясы тууралуу бир теманы көтөргөн экенсиз. Ооба. Ошондо кандай жыйынтык болгон сиз көтөргөндөн кийин? Эми оштон мага абдан көп адам кайрылган. Кат аркылуу кайрылышты. Түнү күнү СМС жазышат эле. Бүт ошо Орусияда, АКШда иштеп жүргөн мекендештерибиз жана акчасын салган Визионго. Бирок үй бүтпөйт да. Анан мен көтөрүп башкы прокуратурага, тиешелүү органдарга кат жазганмын. Кат жазганда ошол эмне үчүн кечигип атат деп. Бирок мен келгенде сурадым. Анан жанагы Визиондун эмне болуп атат? Бир объектиси бир аз жылып атат деди. Калганы ошо ойдон турат. Ошол убактагы биз парламентте жүрүп жанагы айткандагы жетекчилердин бардыгы кетиптир. Алар
башка жаңылары келген андан кийин айрымдарын жанагы камалып кеткен учурлары дагы бар экен азыр. Мына ошентип турат. Бирок мен ишкерлерди чакырып айтып атам, баштаган объектиңердин бардыгын бүтүргүлө деп. Бүтүргүлө, мыйзамды бүтүргүлө деп. Анан ошто ушундай бир проблема бар экен да Мунарбек. Мисалы мыйзамды көп кабаттуу үй курганда сактагандар аз. Жанагы жашылдандыруу үйлөрүн алып, машинелерге парковка. Ошону эптеп эле жең ичинен сүйлөшүп алып, же жашылдандырбай, же жетиштүү парковка кылып жасабай эле эптеп ушу үй куруп сатсам деген курулушчулардын баарына биз эскертүү бердик. Кабыл албайбыз андай болсо деп. Бирок ошо сиз айткан визиондукун мен мындай күн алыс айтып атам, элди какшатпай бергилеңин деп. Аны аягына чыгарабыз. Эмне проблемасы болсо, эми проблемалардын бардыгы жана күч органдары менен тергөө иштери болуп атат. Бирок күч органдарынын баарына айттым мен. Прокуратурага, сотко дагы бардыгына. Ошону чечип, элдерге жакынкы арада үйлөрүн тапшыра турган кылгыла деп. Эми алардын баарын камап койгондо, анда алар түрмөдө жата берет. Азыр жумуш токтоп турат. Бүт объект. Ошону жакынкы күндөрү улантат. 2000ден ашуун адам улантышат, акчаларын алып алган, билем, алары көрүнгөн жерде какшап ыйлап жүрүшөт. Бирок ошону мен органдарга айттым, эми аларды чет өлкөгө чыкпоо тил каты менен чыгарып үйдү бүтүрмөйүнчө мындай күн түнү көзөмөлдөш керек деп айтылды. Күч органдарынын баарына айтылды, тапшырма берилди. Жакына чыгат. Эми мындай да элге кимиси чыгып, кимиси бүтүрсө деле айырма жок. Эң башкысы иш курулуш иштери жүрүп, үй бүтүп кетсе, анан жарандар кирсе деген ойда. Ошондой бир 5-6 объект бар экен. Анан Эмакомдун анча-мынча проблемалары бар, визиондук өзгөчө. Бирок ушул визиондукун сабак кылышыбыз керек да. Элге дагы үй алып атканда жанагы кошунам айтты эле, тууганым айтты эле деп эле сырттан акча которо бербей, ошол компаниянын тарыхын карап, буга чейин үй курганбы, элди кашаткан эмеспи деп карап туруп алып жанагы рекламаларга алданбаса жакшы болот эле. Мисалы жанагы арабтардын шейхтери каржылайт деп бир компания экен, алар дагы аябай көп адамдарды алдап кеткен мисалы. Биз тез арада үй куруп беребиз деп. Мына ошондойлорго биздин жарандар да алданбаш керек да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Рахмат.